5-ci mikrofon процедурный. Процедурный эмес, ошо жазылганга чейин мен кайра көрсөтүп аттым, ошо табло берсеңер жазылалы дегендей кылып. Мен ушул жерге чыгып калдым, мен ушул жерден эле колдонойн. Ушу басып деле үлгүрбөйсүң кээде. Улуттук банктын төрагасы айтты, олуттуу өзгөрүү жок деди. Олуттуу өзгөрүк бар. Ушул кезге чейин улуттук банк жөнүндөгү мыйзам конституциялык беле? Жок, бурункусу конституциялык эмес. А бул олуттуу эмеспи? Конституциялык мыйзам болуп өзгөрүп атат. Мен мазмуну боюнча айттым да, статус боюнча эмес. Макам өзгөргөндөн кийин мазмун өзгөрөт. Сиз төрага катарында айтсаңыз, кандай зарылчылыгы бар бул мыйзамды конституциялык кылуунун? Кайра кайталап койсоңуз сурооңузду. Убакытты токтоткула. Адакай Сансанбаевич, кечирим сурайм, ортодогу микрофон процедурный. Жазылсаңыздар, бул жерде. Мен ошонун жазылып үлгүрбөй атам деп атам. Кайра колумду көтөрдүм, буну берсеңер деп. Көтөргөнүңүз менен мен аппарат таблону ачкандан кийин жазылат экен да. Сиз таблону ачып коюшуңуз керек. Адамдар жазыла берет суроого. Бул айырмасы жок. Мен айттым го сурааны. Кайра барганча убакыт деле жетпейт. Мен аны басып деле үлгүрбөй атам. Айырмасы жок, 3 мүнөттө мен сурап алам. Убакытты токтотуп койгула деп атам. Жигиттер, мен төраганын суроосуна жооп берип атам. Барбы жооп? Эмне муктаждык болду ушул макамын өзгөртүүгө? Жаңы конституцияда жазылган улуттук банк конституциялык органдардын катарына кирет. Ошон үчүн улуттук банк конституциялык мыйзам менен тескелет. А илгери кирчи эмес беле ал? Анда жок норма жок болчу. Кечирип коесуз. Биз аябай жакшы эмес практикага түшүп алдык. Ар бир мыйзамды конституциялык деп атап. Болгону 4-5 гана мыйзам бар эле конституциялык деген. Макам өтө жогору болчу эле. Сиз түк чоң өзгөртүү жок деп атасыз. Конституция бул азыркы улуттук банк жөнүндөгү мыйзам, урматтуу кесиптештер, дээрлик бир бардык нерсени бир колго мыкчып алган монополистке айланып атасыздар. Милдет аябай чоңоюп атат, жоопкерчилик кичирейип атат. Кандай өзгөчөлүк жок. Мен сунушум, Улам мырза, конституциялык деген атка ээ болбош керек мындай макамга улуттук банк жөнүндөгү мыйзам. Улуттук банк жөнүндөгү мыйзамды керек болсо жылына 2 жолу өзгөртүп турууга жогорку кеңеште мүмкүнчүлүк болушу керек. А конституциялык макам алгандан кийин биз өзгөртө албай калабыз, биздин тиешебиз жок болуп калат. Көзөмөлдөн чыгып кетет. Ошондуктан бул мыйзамды кабыл алууга болбойт азыр. Рахмат, 4-ci микрофон процедурный.